Бүт дүйнөдө өзгөрүүлөр жогорку темпте жүрүп жатканда, Кыргызстан советтик доордон бери келаткан эскирген билим берүү системасын заманбап жаңылоонун маанилүү этабына киришти. Агартуу министрлиги Алтын казык трансформация программасынын алкагында мектептик билим берүүнү 12 жылдык улуттук модельге көчүрүүнү баштады. Бул модель жаңы муунга дүйнөлүк деңгээлдеги билимди жана күндүмдөрдү камсыз кылып, алардын талантын жана потенциалын толук ачууга мүмкүндүк берет. Алтын казык билим берүү программасы биздин жол көрсөтүүчү жылдызыбыз. Ал билим берүүнүн келечектеги өнүгүү багытын аныктайт. Заманбап 12 жылдык модельге өтүү, жаңыртылган окуу китептери 21-кылымдын компетенцияларына негизделген тиешелүү программаларды ишке киргизүү, Кыргызстандын жаңы муунун дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн жасалган кадамдар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдагы планын аткаруунун жыйынтыгы боюнча Агартуу министрлиги мыкты деген баага татыктуу болду. Ал эми элдин ишеним индекси 2025 жылы 11,4%га өсүп, 48,7%ды түздү. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча мектепке чейинки курактагы балдардын 51% билим берүү программасы менен камсыз болду. 560 мектепке чейинки билим берүү уюмун түзүү боюнча иштер аяктады. Ага 32 миңден ашык бала тартылды. Республика боюнча 271 жеке үй тибиндеги бала бакчада 6228 бала тарбияланды. 570 бала бакчанын уктоочу жайлары оптималдаштырылып, 518 кошумча топ ачылып, 13447 бала кабыл алынды. Балдардын логикалык, сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү максатында 160 бала бакча STEM жабдуулар менен жабдылып, инновациялык, коопсуз жана кызыктуу билим берүү чөйрөсү түзүлдү. Балдардын кыргыз тилин негизги тил катары өздөштүрүп, ошол эле учурда орус жана англис тилдерине болгон кызыгуусун эрте курактан калыптандыруу үчүн 100 бала бакчада көп тилдүү билим берүү программасы ишке ашууда. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан 520 тарбиячы, Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында 4728 тарбиячы окуудан өткөрүлдү. Жалал Абад облусунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды комплекстүү колдоо боюнча долбоору ишке ашырылууда. Долбоордун алкагында 800 ата-эне окутулуп, дисциплиналар аралык команданын 64 адиси даярдалды. Билимдүү муун платформасында жеке ишкерлерге башталгыч курсу уюштурулуп, 2541 адам катталып окуудан өтүп жатышат. Бала бакчаларга биринчи жолу пилоттук түрдө ваучер киргизилип, 1236 арыз катталып, 477 бала жеке менчик бала бакчага барууда. Мектепке чейин билим берүү жана балдарды багуу жөнүндө мамлекеттик билим берүү стандарты, тийиштүү жоло, устав жана бала бакчалардагы тамактандыруу тартиби бекитилди. 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүүнүн жаңы программасы 4-5 жаштагы балдар үчүн эрте өнүгүүнү баалоо куралы иштелип чыкты. Мектепке чейинки курактагы балдардын маданий, гигиеналык көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча усулдук колдонмо ишке киргизилди. Мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөткөн уюмдарды бирдиктүү реестрин түзүү максатында автоматташтырылган система иштелип чыкты. 2025 жылы 91 бала бакча курулуп ишке берилди. Анын ичинен 32 бала бакча республикалык бюджеттин эсебинен курулду. 2024-2025 окуу жылында 17 миллион сом берилип, 4 бала бакча ачылды. Ал эми 2025 жылы 113 миллион сом берилди. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен 12 пилоттук бала бакчада заманбап ашкана жабдуулары орнотулду. Мектептик билим берүү тармагы заманбап жаңылануу жолуна түшүп, эң мыкты чет элдик тажрыйба менен байытылган улуттук билим берүү модели курула баштады. Агартуу министрлиги Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси колдоосу менен бүтүндөй терең мазмундук реформаларды баштадык. Бул өз натыйжасын жакын арада эмес, келечекке Кыргыз элинин турук дөнүшүнө жасалган кадам. Мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты 1-12 класстар үчүн предметтик стандарттар жана программалар жаңыланды. Жаңы предметтик стандарттар боюнча иштеген мугалимдерге үзгүлтүксүз методикалык колдоо көрсөтүлүүдө.
Агартуу министрлиги тарабынан жаңы 2025-2026 окуу жылына 12 жылдык мектепке көчүүнүн 1-жылына педагогикалык кызматкерлерди даярдоо боюнча масштабтуу иш жүргүзүлдү. Жай мезгилинде мектеп директорлорунун окуу иштери боюнча орун басарлары, ошондой эле райондук, шаардык жана облустук метод кабинеттердин методисттери окуудан өттү. 1, 2, 5 жана 7 класстарда математика жана табият таануу боюнча жаңыртылган стандарттар боюнча окута турган жана 3, 9 класстардын англис тил мугалимдери жалпысынан 30 000 мугалим даярдыктан өттү. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо институту кесиптик үзгүлтүксүз өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн 100дөн 300 саатка чейин созулган заманбап онлайн жана офлайн курстарды иштеп чыкты. Республика боюнча курстан окуган мугалимдердин саны жыл сайын тездик менен өсүүдө. 2025 жылы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу окуу китептерин чыгарууга бюджеттен чоң суммада каражат бөлүнүп, бир жылда басылып чыккан окуу китептеринин саны 4 84 870 нускага жетти. 1, 2, 5 жана 7 класстар үчүн орус тили боюнча окуу методикалык комплекстер адаптацияланып, стандарттык экспертизадан өткөрүлдү. 651 000 нуска окуу китеби Россия Федерациясынын орус тили боюнча мамлекеттик кызматташтыктын алкагында алынып келинди. Жаңыланган программалар жана стандарттар боюнча 1, 2 жана 5, 7 класстар үчүн окуу китептеринин толук топтому чыгарылууда. 3, 9 класстар үчүн англис тили, математика жана табигый илимдер боюнча окуу китептери басылып чыгып, мектептерге жеткирилүүдө. Электрондук окуу китептерин пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында расмий сайт ишке кирди. Учурда анда кыргыз жана орус тилдериндеги окуу китептери жүктөлүп, баарына жеткиликтүү болуп саналат. Жылдын мыкты мугалими республикалык конкурсунун жыйынтыгы менен баш байгени алган мугалимге бир бөлмөлүү батир тапшырылды. Асанова Эльзат Бакытовнага Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирге сертификат тапшырылат. Ошондой эле предметтик номинациялар боюнча биринчи орунду ээлеген 10 мугалимге Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан ар бирине 500 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык берилди. Эл аралык олимпиадаларга катышкан кыргызстандык алдыңкы окуучулар жакшы жетишкендиктерге ээ болууда. Түндүк Македониянын Струга шаарындагы математика олимпиадасында биздин окуучулар 1 алтын, 2 коло медаль жеңип алышты. Бул Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы алтын медаль. Ошондой эле кыргыздын таланттуу окуучулары эл аралык математика олимпиадасынан 1 күмүш, 2 коло медаль, физика олимпиадасынан 2 коло медаль, химиялык олимпиададан 2 коло медаль, биология олимпиадасынан 2, информатика 2 коло медаль, информатика боюнча Европа олимпиадасында 1 коло медаль алып кайтышты. Жаш муундарга таалим-тарбия берүүдө улуттук нарк, баалуулуктарга артыкчылык берилип, жаңы тажрыйбалар менен байытылууда. Ата-энелер мектеби программасын жакшыртуу максатында атайын модулдар иштелип чыгууда. Жалпы билим берүү уюмдарында 2000ден ашык профилактикалык кеңеш түзүлдү. Ата-энелер менен өспүрүмдөр үчүн Манаскот оюну боюнча мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Зомбулуктун жана башка укук бузуулардын алдын алуу максатында окуучуларга жана алардын ата-энелерине 5000ден ашык лекциялар, форумдар жана жолугушуулар өткөрүлдү. Күндөлүк мобилдик тиркемесинин ичинде коркпо, билдир анонимдүү функциясы иштеп жатат. Санарип платформаларда зомбулуктун, укук бузуулардын алдын алуу максатында социалдык видео тасмалар тартылып, таркатылууда. Билим берүү уюмдарындагы зомбулук көйгөйү жана балдарды коргоо боюнча улуттук изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча алдын алуу иштеринин методикасы жаңыртылууда. Ар бир мектепте ден соолукту чыңдоо комитеттери түзүлдү. Биринчи жолу мугалимдерге ата мекендик өндүрүштөн чыккан 27 000 алтын казык ноутбугу окуу бөлүмүнүн башчыларына жана STEM сабагынын мугалимдерине тапшырылды. Учурда башталгыч класс мугалимдерине 20 403 ноутбук берүү иши башталууда. Окуу процессине жана мектепти башкарууга санариптик технологиялар кеңири киргизилүүдө. Мугалимдерге жана окуучуларга жеткиликтүү, сапаттуу жана заманбап билим берүү материалдарын кыргыз жана орус тилдеринде сунуштаган Санарип кампа интерактивдүү платформасы иштей баштады. Бош кызмат орундар боюнча электрондук АИС мугалим системасы ишке киргизилди. 2025 жылы
Педагогдор үчүн жаңы электрондук портал ишке кирди. Мугалимдер өз алдынча курстан өтүп, тест тапшырып, электрондук сертификат алса болот. Санариптештирүүнүн натыйжасында мугалимдердин административдик жүгү 80% кыскарды. Окуучулардын өздүк делолору, класстык журналдар жана сабактардын жадыбалы толук санариптештирилди. Санариптик карта ишке киргенден кийин мектептердин ашыкча жүктөлүшү биринчи жолу ачык көрүнүп калды. Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин жана талапкерлердин кесиптик даярдык деңгээлин аныктоону тест сынактары менен жүргүзүүдө. Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун жаңы улуттук программасы заманбап методологиялары жана санариптик форматты колдонуу менен ишке ашууда. Ошол эле убакта билим берүүнүн сапатына тышкы мониторинг жүргүзүү системасы ийгиликтүү иштеп жатат. Башталгыч кесиптик билим берүүдө 120дан ашык кесипке жумушчу кадрлар даярдалууда. Окуу процессин ийкемдүү кылыш үчүн модулдук жана дистанттык окуу формалары иштөөдө. 93 кесиптик лицейдин 71-inde дуалдык окуу программасы ишке ашууда. 2300 окутуучу устат билимин жогорулатты. Кыргыз кесиптик лицейлеринин командасы World Skills Asia, Emirates Skills, Turkish Skills 2025 эл аралык мелдештерине катышты. Turkish Skills 2025 чемпионатына номер 2 кесиптик лицейдин студенти Жыргалбаева Нуржамал мода технология компетенциясы боюнча 2 орунду, номер 5 кесиптик лицейдин студенти Алтынбеков Абдурахим кесиптик чеберчилик боюнча алтын медальонуна ээ болду. Билим берүү уюмдарын лицензиялоо. Жеке менчик мектепке лицензия алуунун бюрократиялык тоскоолдуктары жоюлуп, лицензиялоо процесси толугу менен автоматташтырылды. Жаңы автоматташтырылган системада лицензия алуу жеңил, түшүнүктүү жана ачык айкын болуп калды. 300 жеке менчик мектептин жетекчилери лицензиялоо системасында иштөө боюнча окутуудан өткөрүлдү. Лицензиялоо системасы ошондой эле мугалим жана күндөлүк системалары менен интеграцияланды. 2026 жылдын апрель айынан тарта мугалимдердин эмгек акысы 100%га жогоруламакчы. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү менен камтууну 55-60%га чейин кеңейтүү. Мектептик билим берүүнү 12 жылдык окутуунун форматына этап-этабы менен трансформациялоо. Мектептерди заманбап окуу китептери менен камсыздоо. Квалификациялуу кадрларды тартуу, мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо, санариптик платформаларды өнүктүрүү. Педагогдорду методикалык колдоону республикалык жана аймактык деңгээлде трансформациялоо. Жумушчу кесиптерди алуунун инновациялык ыкмаларын, маалымат системасын, дуалдык окутууну өнүктүрүү. Вертикалдык жана горизонталдык байланыштарды өнүктүрүү жана башка маанилүү милдеттер турат.